Статистика боюнча Кыргызстанда 150 миңге чейин бала төрөлөт. Ошонун ичинен 4 миңге жакыны 1 жашка чыкпай кайтыш болуп кетип атат. Бул маселени чечүү үчүн Кыргызстан фракциясы сүйүнчү пул деген демилгени көтөрүп чыккан. Азыр муну ишке киргизүү жогорку кеңеште активдүү жүрүп жатат. Жөлөк пулдар боюнча мыйзамына кошумчаларды жазып чыгышты. Бул мыйзам боюнча жаңы төрөлгөн ымыркайга 1 жашка чыкканга чейин 30 миң сомдон 50 миңге чейин мамлекет жардам бериши керек. Өкмөт колдоп берсе, анда 2018-жылдан баштап бул акчалар төлөнө баштайт. Бул кандайча бөлүнүп берилет? Ушу жаңы төрөлгөн балага жылына 30 миң сом бөлүнөт мамлекет тараптан. Ошо 30 миң сомду бала 1 жашка чейин чыкканга чейин ата-энеси колдонот. Ар бир ай сайын мисалы 4 миң сомдон же 3500 сомдон бөлүнүп, ошо баланын ден соолугуна чымыр болуп өсүшүнө арналат да. Бул социалдык колдоо демилгеси күчүнө кирсе, эл менен мамлекеттин ортосундагы ишенимди арттырат. Кыргызстан фракциясы жогорку кеңеште эл камын ойлоп жаңы ымыркайлууларды колдоону киргизгени турса, шаардык кеңешке аттанып жаткан азаматтар баш калаада бекер автобустарды жүргүзүүнү сунуштап жатат. Бул тыгындарды азайтып, аны менен бирге жолдордун көбүрөөк иштеп беришине гана алып келбестен, экологияга аяр мамилени дагы күчөтөт. Бесплатный общественный транспорт подразумевает. Бекер шаардык транспорт менен өзүн салык төлөөчү кылып каттаган адамдар үчүн гана акысыз болот. Муну менен биз катталбай жашап жүргөн жарандын так санын биле алабыз. Алар мындан ары таштандыларды чыгаруу үчүн салыктарды төлөшөт. Албетте, бул шаардык бюджетке салымын кошот. Мына ушунун эсебинен керектүү каражатты транспорттук каттоолорду бекер жүргүзүүгө жумшаганы турабыз. Кыргызстан партиясынын платформасы ишке ашарына көп эле саясаттануучулардын көзү жетип турат. Анткени партиянын программасы жана алдыга койгон максаттары ийне жибине чейин жазылган. Скорее всего, большинство возьмет СДПК. Бийликтеги партия биринчиликти алат болуш керек. Административдик ресурс деген бар да. Ал эми экинчи орунду менин оюмча Кыргызстан саясий партиясы алат. Анткени ал кызыктуу пиар кылып келе жатат. Жаңы бекер автобустарды шаарга жүргүзүү боюнча максаты коомдо резонанс туудурду. Мен партиянын тизмесиндеги жигиттерди тааныйм. Булар мыкты ишкерлер. Мен дагы башында күмөн санагам. Ишке ашабы айткандары деп. Бирок кийин алар менен сүйлөшүп, ишеничим артты. Кыргызстан партиясынын позициясы башкаларга караганда өтө күчтүү десем болот. Туруктуулуктун кепилдиги жаңыланууга жол ачабыз деген Кыргызстан саясий партиясын колдойм десеңиз, 10-номурга добуш бериңиз.